Саламатсыздарбы? Бул видео виртуалдык лабораториялар жөнүндө. Виртуалдык лабораториялар, симуляциялар менен иштөө үчүн алгач Google'га киребиз жана издөөчү жолчого FET деп жазабыз. Англисче FET. Бул программа улам жаңыланып, обновление болуп турат. Бул программада сиздер химия, физика, биология, мекентануу, математика, тарых сабактарынан симуляциялык виртуалдык лабораторияларды көрсөтсөңүздөр болот. FET лентадан бул жерден FET Free Online физика, химия деп чыгат. Бул башкы бети. Тилди өзгөртө алсак дагы болот. Англисче иштесек дагы болот. Бул сайтка катталып иштесеңиздер дагы болот. Сиздердин өзүңүздөрдүн ишиңиздерди сактаганга болот. Ал эми катталбай эле симуляцияларды колдонуу үчүн катталуу талап кылынбайт. Катталбай эле иштесеңиздер дагы болот. Ал үчүн бул жерден симулятордон все симы бардык симуляциялар дегенди тандасаңыздар болот. Чоң библиотекага ээ. Бул жактан физика предметтер, химия, андан ары математика, мекентануу, биология. Ошондой эле бул жерде чыгармачылык менен, мисалы үчүн англис тилчилер, башталгыч класстын мугалимдери үчүн дагы сонун лабораториялар бар, симуляциялар бар. Мына ушуларды дагы колдонсоңуздар болот. Мисалы үчүн могу жерде new дегендер булар жаңы кошулган симуляциялар. Бул жерде мисалы могу симуляторду ачсак, бул математикага дагы башталгыч класстар үчүн и англис тилге дагы жакшы экен. Мисалы үчүн бул жерден там санды жазабыз. 1 күчүк келди. Ал эми жазылышын окуйбуз. Бул жерден таблица түрүндө. Эгерде дагы мисалы үчүн мына 3, эгерде бул символдордун иреттүү жайгашуусун кааласак, бул жерден таблицаны басып койсок, мында иреттүү жайгашып калат. Бул жерден ошол башталгыч класстарга 1, 2, 3 деп эсептетсек болот. Ошондой эле англис тилден дагы колдонсоңуздар болот. Символдорду түрдүү топко, көпөлөк, алма жана башка алмаштырсаңыздар болот. Бул ошол симуляциялардын бир түрү. Кийинкисин көрөбүз. Мисалы үчүн бул жерден сандарды салыштыруу симуляцияны ишке киргизебиз. Play кнопкасын басуу аркылуу ачат. Мисалы үчүн бул жерден тандайбыз. 3, мисалы 4. 3 4төн кичине. Ирети менен жазып койсок да. 3 is less than 4. Мисалы 5 дедик. 5 4төн чоң деген сыяктуу. Чоң кичине сандарды салыштыруу аркылуу дагы башталгыч класстын окуучуларына колдонсок болот. Андан кийинкиси мисалы үчүн биз бул жерден парниковый эффект. Мисалы күндүн нурунун чагылуусу менен бууланууну мисалы могу жерде сүрөт түрүндө, модель түрүндө, спираль түрүндө көрсөтүп тур. Эгерде булуттуу болсо, старт температура булуттуу болсо, булутка чагылып, көз менен көргөндү жакшы элестөө калтырат. Мисалы үчүн булут жок болсо кандай болот? Температура көтөрүлүп атат. Мына ушундай колдонобуз. Бул географияга кетти. Парниковый эффект
Так, кийинкиси дагы бир симуляция көрсөтөйүн. Которуп алайлы котормочу аркылуу. Мисалы үчүн энергетический скейт-парк дейт. Колдонуп көрөбүз. Так, ылдамдык берет экенбиз. Моуну жолду өлгөртсөк болот. Бул 45 килограммдык. Эми ушул кичинекей 25 килограммдык болсун. Так. Траекториясын өзгөртөбүз. Эгерде салмак аз болсо, кыймыл көп болот экен. Так, салмагын чоңойтобуз эми. 100 килограмм. Кийинки симуляцияны көрөбүз. Бул жерде абдан чоң библиотека бар. Мына ушул библиотеканы колдонсоңуздар болот. Мына диффузия кубулушу, сандар, жарык спектрлери. Мисалы үчүн могу жерде дагы бир физика боюнча экен. Так. Пружина, ичкерээк пружина, жоонураак пружина. Серпилгичтиги боюнча пружиналарды өлчөп алабыз сызгычтын жардамында. Так, 49-50 сантиметр экен. Жок, 46 сантиметр экен. 46 сантиметр. Экөөнүн ызымдын диаметри түрдүү. Экөөнү бирдей салмактагы жүк билебиз. Так. Мынакей. Так, бул 49дан 80 сантиметрге чоңойду. Бул так 1 метр 15 сантиметрге чоңойду. Өзүнүн узундугу, пружинанын узундугу 49 болчу. Деп балдарга мына ушундай симуляцияны иштетип көрсөтсөңүздөр болот. Бул жерде предметтер аралык дагы көрсөтсөңүздөр болот. Листат этсеңиздер бир нече, мисалы үчүн мына гравитация дейт, орбита дейт. Звуковой, звук менен дагы чыгат. Мисалы үчүн мына жерде түстөрдүн чагылышы, адамдын мээсинде RGB вариантын алайын. 3 түстүн чагылышы, мисалы үчүн кызыл түс кызыл болуп көрөт экен. Эми буга жашыл түс кошулганда кандай? Так, оранжевый, көк түстөн коюу бердик. Фиолетовый түс. Эми кызыл түстү азайтсак, көк, кызыл түс такыр эле жок болсо, жашылды азайтсак, көктө жүрдүк. Жашыл менен кызыл. Жашылды чоңойттук. Эки кандай түстөрдү көрөрүн чагылдырып турат.